Кыргызда сөз адамды өлтүрөт деген сөз бар. Кыргызда сөзгө там берген, туура сөзгө жыгылган, туура эмес сөздү бейшекке кабыл албаган, эселтен келе жаткан жазылбаган мыйзам бар. Кыргызда сөздүн кыскасы арканын узуну жетет деген накыл сөз бар. Кыргызда кара тилди кайраган, кара алдында сайраган деген дагы накыл сөз бар. Кыргызда кызыл тилдүү чечендин алдына эч ким чыкпаган. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Мына ушунун баары сөз өнөрүнө байланышкан. Эмне үчүн мунун баарын айтып атам? Бүгүнкү биздин идеология, бүгүнкү биздин турмушка, бүгүнкү биздин көр тирлик жашоого сөз аркылуу жардам берип келаткан биздин искусствонун, биздин элибиздин ичинен чыккан таланттар бар. Мына ошол таланттардын бири Бекбоев, доктор Бекбоевди мен бүгүн студияга түзөтүүгө чакырдым. Биздин редакция бул саясий, социалдык, экономикалык редакция. Бирок ошол идеологияны жүргүзүүдө, экономиканы алып барууда сөздүн касиети канчалык? Ага жардам берип аткан, ошол идеологияны алдыга жылдырууга жардам берип аткан биздин искусствонун ишмери катары чакырдым. Биз бул жерде концерт коелу деген жокпуз. Биз бул жерде сөз кудурети жөнүндө кыргыз жаранын, дагы бир кыргыз жаранынын тагдыры, чыгармачылыгы, басып өткөн жол жөнүндө мен сиздерге маяк куруп берейин дедим 60 мүнөт бою. Анткени доктор Бекбоевду Фейсбуктан, Инстаграмдан, Ютубтан көп көрөбүз. Бул кишинин өнөрүнө там бергендер абдан көп. Көрүүчүлөрдүн саны насыр өзүнүн оосунан угасыздар. Бирок бул кишинин тагдыры кандай болгон, кандай башталган, чыгармачылыкка кандай келген, кантип шыктанат, жанагы көздү чукуп алгандай сөздөрдү кайдан табат, кантип элге тартылбайт, ушул жөнүндө бул сиздерге билип калсын дедим. Бул дагы бир санат. Доктор Бекбоев 1966 жылы атактуу Кара Кошкордо туулган, Кошкордун улуну, кесиби актер, хоббиси өзүңүздөр билгендей чыгармачылык. Бул чыгармачылык адамдын чыгармачылыктан башка байлыгы же бийлиги болбойт. Болгон күчү ошого чыгат. Мен хоббим эмне десем, ошол үчүн мен чыгармачылык дедим. Мен ушу сөзгө абдан уюп калдым. Кудай Таалам сыйлык жагынан бул өзүнө өзү көкүрөк берип мактанбаган, элдин арасында жүргөн, өз өнөрүнө шыктанып, өз өнөрү менен паразат кылып, өз өнөрүнө баягы там берип жүргөн жөнөкөй кишиге бул биздин чиновниктер көңүл бурбаптыр. Бул кишиге ушул Малымбрам театрында иштеп атканда Жумамини Шералиев атындагы конкурстун лауреаты деген бир алакандай кагаз берилген экен, бир төш белги берилиптир, андан башка сыйлык албаптыр. Чыгармачылыктын туурунда 40 жылдан бери эмгек өтүп келатат. Калганын өзүңүздөр өз оосунан угуңуздар. Назарыңыздарда доктор Бекбоев, урматтуу Фейсбуктун көрүүчүлөрү жана радио угармандар, 39 21 90 шаардык телефон иштеп жатат. 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502 39 21 90 WhatsApp номер, уюлдук телефонго ушуга пикириңиздерди жазсаңыздар болот. Биз менен байланышка чыгыңыздар. Сөз кадырын билген кыргыз эл журтуна сиздердин алдыңыздарда доктор Бекбоев. Доктор, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Биринчиден чакырууну кабыл алып келип бергениңизге мен чоң рахмат, курсантмын. Экинчиден сизди мен жогоруда тилимдин жетишинче айтканга аракет жасадым. Мен сизди ошо саясат боюнча редакцияга алып келип байлайын дедим. Анткени Маркс айткандай, коомдо жашап туруп, коомдон алыс калууга болбойт. Сиз дагы коомдун бир бөлүгүсүз, бир пендесисиз, кыргыздын бир жаранысыз. Өзүңүздүн ошол искусстводогу айткан сөзүңүз менен, чыгарган чыгармачылыгыңыз менен биздин коомго, биздин улуттук идеологияга багыт берип, сөз кошуп, салымыңызды кошуп аткан жарансыз. Эми сөз башынан болсун. Мен тааныштырдым атактуу Кара Кошкордун улуну деп, бул Кошкордон эки хан чыккан, белгилүү таланттар чыккан, эжели кар жаабаган касиеттүү жер ортосу. Ошол жерде туулуп өскөндөн кийинки адегенде баягы адат болуп калган 10 классты бүткөндөн кийин каякка сапар тарттыңыз эле деген суроодон баштайлычы. Рахмат. Эми биринчиден бүгүн кыргыз эли ушу бизди көрүп аткан, эгер көрүп кетип калган биздин кыргыз элине
barına salam aytam. Ekiciden şu elder menen meni köprü baylanıştırıp men jönünde bir kiçinekey bolsa dagı kabardar kılıp koyun sizlerge çoğun rahmat. İşinizlerge iyilik kalayım. Men çağırmacılığım 10. klasты бүткөндөн кийин кызын сурап атасыз, мен окуп жүргөндө мектепте кара конкурска аралашып, кичинекей менде ушу ырдап, ырчыларды жакшы көрүп, артисттерди жакшы көрүп, ушун чоңойгон баламын. Анан 10. класты бүткөндөн кийин ал убакта союз учуру да, ошондо деле азыр ойлосом, окууга өтүш кыйын экен, бирок өз күчүм менен өтөм деп болбой, мен документимди көтөрүп алып, şu Frunze al vaqtda Frunze'ye gelip İnstitut İskustova tapşırgan birok tilekке karşı kulap kalgam aldılar. Kaç saatten kulağınızda? Historiadan kulağım. Anan hem küçüge giyin gelersin, benim erden geldi koğananın çındığında vay özüm ayıldan gelsem tanışım dili yok, bilişim dili yok, alemiz şardı can vurgun bolamın. Anan kayra kaytıp etken. Anan ilanan ayılda küttük anayına armiyaya çakırdı, armiyaya gidip kaldık. Armiyaya kaç yıl oldun? Armiyada ben Murmansk'ta oldum. Maryak mı? Maryak. Kaç yıl? 2 yılında oldum ben Beregov'a da pot. Oşo jana parxod emelerin psixik oşoların kısmatın kılçısta biz suyun üstüne yok. Beregova. Tartip katı oluyor. Tartip katı var. Marskoy var biz. Marskoy slujbalada. 2 yıl sürdünüz he? 2 yıl sürdüm. Anan? Anan 2 yıl armiyada sürdüm. 84. yıl gittim armiyaya. 86. yılı demir olup geldim. Anan ayılga geldik. Biz ayılda ağam al vakta koy çavanlar göl oğu. Benim çoğun ağam çavan ele. Oşa bakımı cardan berip ayılda bir neçe vakit koy vakit aldık. Anan? Anan oşa ayılda jirip koy vakit, anan sakmal olup kaldı, sakmal vakit koy tutturmalıyız. Oşol gezlerde bir men narında eli destem barıp, anan narında bir cumuştap barıp aldım. Anan narın şarına barıp, izdemkini arıp, öylesime göz göçede gelip bir abi öylene gözüm düştü da, al kara konkurs, ayıldan gelgen talantlardı, ırçılardı, komuzçulardı, kuduldardı, kara konkurs eken. Bunu bizden öz üstün aksakalığız, kompozitör, Cumakem'de koyucuyuz. Cumakem'de koyduğun narınları, Cumamizin şerali bütün Cumakem geçecek. Anan kişi özü yetektep, özü şu kara konkursu uyuşturup, aslında şu kompozitör Cumamizin şerali kitabı onu kenanın okup kalkmayın, baycizdemeyin biz çağırmacı, vay kanday desem, ırga jakın adamın meni 3 konkurska kaçtırmayız böyle, siz narında turasız kolumuzdan gelevi desem, kolumdan gelet kaçtıran gerek olsa ben seni Cumamizin şerali'nin yüğün alparım dedi. Anan görse o Cumamizin şerali şu hoş nasıl yatırırken narında indiski domlar var, indiski domda salınanda, o şerde buna bol indiski domlar yaşar. Geçinde gireli yüğüne, apkelenmezsen anan alkış jakşı kişi dedi. Cezde'nin geçirdiğine? Cezdem özündeyle strokadaş degen kişi dönük öyle kişi ya. Bilimi var işi? Bildiğimiz öyle de al kişi dönüyle bunlar bak karakterleri. Kısası yüğün alpardı o? Anan içinde Cezdem bana beni akşam cüğün tutasalandı koy aytar durum bulam da aydan geldi. Anan giyimlerini büyütüp anan kiratı alanan, deteli alanan yüğün alpar korkup men başka telestettim. Cumamizin şerali kompozitör al kişinin bağırdığısı ruhu bilip yok. Başkaça elestettim değil mi? Beni haval almayı boş gerek. Ayağay sürdü adam boş gerek. Benim başlar içinekey, tayaktangan, açıktangan, havuşkakken, yakşı şekken. Gel ağay da öyle haval aldı. Anan yine giriyor, anan gezdem ayıp çünkü. Koçkordan kaynım bile. Cumuştak gel, anan şu konkurska kaçsam bir de sizden sırayla da öyle ötünüp geldik deseler. Gel ağayla, jakşı ol oturuyor, yüğüme gelgen ayağa kıyım balatırıyor bunu. Dep, komutasına giriyor, ırdatı, çayım verip birinci anlayın, ırdatı bana, ırdatı börülen ama
Yakın sen barıp koyun kaytarıp dur, men telegrama jiberirim Koçkorgo. Anан oşunduk gelesin. Baybiçesi aябай элпек киши экен. Bayçesi en bayağı aябай жакшы киши экен. Biz ошондой son ökötten aябай жөнөкөй адамдар экен да. Анан макул ошентип мени жөнөттү, даттыр анан мен сени чакырам, телеграмма жибергенде келди. Анан ошо менен мен кайра кеттим. Анан барып майдагыларга Şeralif'e mağara telegrama jibiretsem gülüşüp barışıp dinlaşıp ayılarım bilestim. Sağa gittim abi telegrama der koy çay diye şu an aytkandayle 15-20 günden telegrama geldi. Kendi Kislo'da gelip kaldım. Anam aslında kampanyastırdım abi Şeralif'te telegrama geldi. Var suyunuşup senin koyumdu pis bağal sayılır. Bahçını. Şakma bütülük. Bütülük. Yaxşılar uydayım diye anam bağırdı. Batasın verip yönetişti. Batasın verip yönetişti. Ben geldim. Şunun gel ona konkurska gelsin. Ben Gökhan Akademi'nin andaydıkla başıma ötkürgünüm esmin. Aceze 4 rayonun talantılar çoğuttur. Narın oblası boyunca Cumhurbaşkanı rayonu, Akdala, Akbaşı rayonu, Narın rayonu, Koçkor rayonu. Ana 4 rayonun 30-40'tan kişi geldiğinde aylanayın Gözlerle 200 kişi ayna gittim. Yalanlar yak götürgen, komus götürgen, diye uçunları da adat, bir anda çankıldı adat, bir anda kuduldan adat, yüreğimi çıkmadı ben. Anam barılı tuttum, anam bırak vardı. Konkurs baştalarda, benim ağa yolu, ben var uçuraştım da, Şeralif kaldım, jüride oturdu da. Anam, sen tuttur, anam ben özüm aytamını çıkarsın dedi. Anam, şu 3-4 nomur, 5-6 nomur ötkünden keyin anam meni özü jüride oturttu. Jana toğdan kelgen balan çağırılaçı dedi, oyladık şu programmanın arkasına kaltırıp koyacak dedi. Bilmese düşündü de men ayıldım degen, anam çağırılaş olbalı ırdarsın dedi, anam çıkıp alıp birinci köpçülük aябай çoğun ırdagan film oşu deri oldu. Anam akardım menen Allah dedim, eki ırdadım. Ne ırdadım toğa? Şunda özüm bir 10. klasta okup bitatkan hakkını Kongura'da örtüldüm öyle de. Bizim ayıldağlar, benim klastaşlarım ayağa yakşı görçü. Ben oşu oylasam gerek, oşunu bir kırgızayı yakşı görüttüm. Ben oşunu özüm de yakşı görçüm. Oşunu ırdadım. Anam Asangalıydım, bilirim ırdadım. Anam oşu menen al vakti Asangalı kerim başta. Topun iş bağ, tür bağ kazak. Şularını çok oyduk da. Malı öyle. Canıp duran geçler ya. Canıp duran geçler. Şular kummet tutup çok oyduk da. 80 yıllar he? 80 yıllar. Biz bala gitmeyen mektepte okutulduğunda alardım, gülüğünde ıslattık. 70'tin ayağı, 60'tin ayağından beri. Siz Armiya'dan geldiğinde şu Mamacan Usta, Asangalı Kerim başta Kırgızistan'da ayağıyla oturan geçti. Irladın mı sana? Irdadım, ananı da bir öyle ancakta durdum, anan bağlı. Ortada abet bulduk, şunda aksakal çıkıp beni çakırdı. Baksam, sen gidip kal bak, yerden cinkili olur. Şu cinkili alıp gidesin, git be gülüm. Devanan o şerden adır dedim. Bir tiyatrı bay getirirken çakırdı, böylese albayke tiyatrının Glavni Reisör Almas Darukbekov. Almas Baykö? Almas Baykö şunda narında Glavni Reisör. O şu kişikemenleri birbirinden Almas Baykö'ye dayındadı da Almas bu valla koyaylar bilip şu konkurska gel oturat. Anam yakşı ırdaydı eken, üniversitenin geleceği var eken. Ateşke verip yardım verişiz gerek. Şu valanın ne kılsan da tiyatroya alıp kalır. Kanday söyleşiyorsun, al senin işin tiyatroya gerek bana olur. Tiyatroya karşı gerek. Şu valanın söyleşip alıp kalır dedi. Oldu. Cuma'ka siz aytkanday bolat, men özüm söyleşim bu valanın dep bana yolvasın dedi. Cuma'kam gitmek tarafı. Yok daha bir iceni çakırdı. Al icen Narın Pravda gazetasında jurnalist çıkar. Artık kaçkındı gene öyle şöyle isimde çok göpçülük oldu. Bu valadan yakışılap durup interview alıp yakışılap durup süreçke tartıp gazetten alıp uçana koyuveresinler şu konkurs boyunca daim da takışında. Bu
Oldu Cuma'ya siz aytqanda oladı onun. Ali Demir'den interview aldı. Sürekli tarttı. Anekdotda aytkanday, burun interview berip gördüңүз керек. Yok kaptan, ağandaydı görmesem sırağanına cevap berip attım da. Anan kalgan özün suuralayım dep tasıp aldı. Anan Almaz Baykalız oşonda aytты. Sen gelişin gerek, ne olsun dağı? Kanday emeti olsun dağı teatrga gelişin gerek. Teatrdan işleşin gerek. Cuma günü aytdı. Yaş bala kelsin, bizge yaş kadrlar gerek. Akadan oynatkesin bizdeki Harun Murat Bey, Suat'la Murat Bey, muzika alıptıram teatr. Bizge muzika alıptırsa gerek. Dep bana noşet, beni ayağa kızıktırıp koydu. Düşündürdük bunu degen çoğun teatr. Donup duramaz, bu ilk teatr emez, bu profesyonel teatr. Sen bilginin yoktuğuna karab aytıp, biz seni çakıratqandan gelişim gerek. Biroq muzikалык деген өзгөчө статусу бар, Özgöçe aldım. Özü bizde öyle vardı. Hazır böyle gitti o. Anan oşa menen ertesi günü gelip konkursun jıyıntığı çıktı. Birinci orun degen diplomda alıp beşti. Hem men ayabay barынан kıyınırladım bu dettire oylayım. Biroq Cuma için aksakal mağa şu yardım verdi da. Şu atayın soğudum bilgin falan. Sebepleri olana kadar. Kolda görsetdi, göz görünüyle görsetdi da. Oşonda men hemen köp nersemde oygottu da. Anan diplomdu götürüp alıp. Elдің gözün çaldınız. Elдің gözün Torkundadınız mı? Torkundan aytas. Anan al bir malda eşke çıksam bir paket çıkırıp ayağa vuruşu da beni görse al. Sen nege bir yakka gelesin, sen nege yüzüne geldin Cumakay'la. Sen ne mağa gelbeyttin, düşünmende yok mu? Şu görse al bizim Koçkor rayonunun Savayder Kulturası Sapar Aliyev degen aksakarken. Cuma'yı Şeraliyev alıp şimdi avuştu da sen ne karavaysın, senin rayonunda depçi. Bu talant dilini bilbeysin. Sen bilbeysin, sen hap gelişin gerek koydu. Senin çakta yok da sen hap gelişin gerek koydu. Bu prema menüyüme gelgen kıymalak hem daha. Senin şularda gözün görbeydi ağa uçkarken. Anan sen ne mağa gelbeysin de. Anan koy aytar kösem Sapar Aliyev Koçkorba. Handay düşünüm yok olsa. Narın gıtılısıl çayını var koydu. Şunday olganda. Anan o şöyle anan var. Janarı gramata algandagı sezim jakşı boldu bu tapa. O da. Mektepten gramata aldınız bile. Mektepten en bari. Anda dile şul. Jakşı da karab sınaqtara kaçıp kıvıyen süyen şularla gramata holdun yazıp bergende var just. Benki köpçülük çıkarmacak. Çoğun nerse oldu tegile? Yani çoğun da alayım. Cuma'mızın Şeraliyev'in kolundan. O şu çoğun konkursta, областной konkursta birinci orun diplomlu. Bu men üçün ayavayı çoğun sinip bolğan hazırga çeyin albomunda yargı çaptak. Жақсы. Em verjildiniz emi. Girdiniz. Anan geldim. Anan gelip kaçıp geldim de koyun bağlı imitasyonuyla bir cumadan keyin Sapkos'un direktör çakırdı. Barsam Narın Prava'da gazetasında sürekli görüntüram. Okup o vakta gazete degen ayağı çandağına kişiler çıktı da gazete hazırlıkta emesi de o vakta gazete baktım. Ar biri yokçu da. Ar biri yokçu da. Senin ne mumdaydı lan da sen aydın kulübünü alışın gerek, zapkut buluşun gerek de beni anam odan alıp götür, zapkut kıldı. Anam benim kim ne olduğunu da istiyor. Ben taştan bir akmatıp da ile götürüldüm. Armiyadan keyinki girmez kiliniz. Boş жүргөн uşuğur. Boş. Anam bırak. Aylığınız var. O şu aldın Sapkos direktör oturuşta gerek. Kulüp bolma Bırak benim oyum narınga geçiş gerek. Geçiş gerek olur. Anam bir 8-9 ay işledim Zapkulüp ol. Kulüpte doğum hareket kıldım. Türk instrumentler yapıyorum. Ayla talantlardı. Arbirine komuz çetkenine komuz, kıyak çetkenine kıyak. Bilyard aldırdım şişir çürkap kaçaşım da profsayısın, alvakta profsayıs, Sapkos'un profsayıslar katı araç. Bu soğusun dirti atıp şu kulüp doğumda üstün şibirle atıp şu 8-9 ayın içinde ayağı hareket çürkap işledim de. Yok yüreğimde narın turvaldanın anın bizim ayda özüsüm ağayız Nurdin Tengiz degen ağayız var muzikat. O şu belki ayıttı. Sen gece kulüpte bol etsin geçin gereksin. Yaptan öğüş ağlar var. Profesyonel
кетемне клубтан кинин школасына өтөбүз. Запостун тик кыргынайды, тиякайды, бияқайды. Şu менен бир актив жаш болуп жүрөсүн деп алда бир жаны ушундай мени түрткү жанан Запостун директор бошотпойм дегендей кылды. Аны ошо байке Запокуга танышым бар, ошондон бир справка алып келесиң, ошондон кетесиң да мен келип Топмуктун просветчиде окутуп деген справка алып келип Директорго бердиңиз. Директорго берип, мен окууга кеттим, окуп анан Нарынды өстөй кеттим. Токтоңуз. Урматтуу радио көрөрмандар, Facebook'тун көрүүчүлөрү. Сиздер күн сайын Facebook'тан жолуккан Токтор Бекбоев деген Гүлкүнүн атасы биздин студиянын түзөтүлгөн коногу. 39-21-90 шаардык телефон 0502 39-21-90 оюндук телефон. Биз менен чалып байланышта болуп, каалоо тилек болсо, сунуш болсо, пикир болсо айтыңыздар. Ошентип Нарын музыкалуу драма театрынын босогосун аттадыңыз. Ошентип Нарын театрына бардым. Токайым бир суроо сурайын. Эми артисттин турмушу белгилүү, таксист экөөнү айткандай, аткарган ролуңуз болгондур, ырдаган ырыңыз болгондур. Ошол жерде Им деген кыргыз искусствосунун дөшаалары менен жолуктуңуз сиз. Агестен нарын болуп турган кез эле. Мен Нарынга барганда нарын болуп турган күчтүү режиссерлор ошо Алмаз Байкалиев, Шетович, Раматов болуп кетти, Акылен Кускаков деген очередной режиссер болчу. Художник Марат Шарафидин деген болчу, актерлор болсо Капар, Советтер Союзунун эл артисти Капар Медетбеков. Марат ошол жактан өскөн экен да? Ооба, Нарындан ошолор Алмаз Байкалиев болчу. Булар чоң спектакльдерди койду, Москвага, Тбилисиге театрга апарып, ушундай аябай көтөргөн да театрды. Өтө профессионалдуу кишилер да. Сейитказы Андабеков, Койсун Карасарт эжелер, Бакырдин Алиев, Аксакал, ушулар дөшанын бар болчу. Анан ажеде андан кийинкилер Эсенгел Сатар, Нурдин Калыбеков, анан Табылды байке, Табылдактан байке. Ажеде Тамара эже Жумакаева. Эже менен де чогуу Оо, чогуу иштешти. Чечебаева. Чечебаева мен барган жылдары мен кичине бардым. Бул Адылбек байкелерчи? Адылбек байке да мережелер бол чогуу иштеди. Чогуу далай гастролдоду. Мен ушу жалаң ушу көрүнүктүү байкелер эжелердин жана аксакалдардын тамашалап айтып калам. Настисин жууп чоңойгон балам да. Ушулардын ичинен адамдык сапаты менен сизге терең таасир калтырган, жылуу мамиле жасаган, тагдыр дегенде кенедей жерден бычактын мизиндей жерден булуп жасаган бир жакшы сөздөр менен айткан кишилер болуп калды. Ким бизге ушу көңүлүңүздө жылуу сезим калтырган? Эми мындай да Нарын театр мен жалпы жөнүнөн айтып кетейин, анан мындай кылган, мындай жакшы көргөн адамдардын бар. Бул Нарын театрынын школасы деп коет. Бул Нарын театрында аксакалдар, көк сакалдар бүт бардыгы театрдын жаштарына жамандык калачу эмес, бүт бардыгы мындай алдыга гана сүрөт. Нарын драма театрында бүт семейный болчу. Бүт бар, аксакалдардан баштап жаштарга чейин бүт семейный. Ошон дагы сахнадагы эле жумушка эмес, аксакалдар семьяга дагы бийлүүчү. Ачынын тарбия бере албай алган нерсени ошол аксакалдар бизге уруш семейный мутра жаштар уруша кетет го дейм. Ошого да жол беришпиз. Тарбия күчтүү экен да? Тарбия күчтүү болчу. Нарк бар экен. Эч кандай бүт бардык жагына бийлишти. Нарк бар экен. Дасторкондо отурганга, улуу менен сүйлөшкөнгө, кичүү менен кандай сүйлөш керек. Бүт бардыгын бизге окутуп койгондо булар өтө биздин театр өтө мындай жөнөкөй театр эле да. Нарын театр жөнөкөй кишилер бүт бар. Анан алардын арасынан мен баягы талантына мындай баа берген, тандалган кишиңиз ким? Талант бардыгы талант. Капарова деген деген актер. Сейитказы мына азыр мен баягы бир жаттап ойлодум да, мындай бир телевидениеде сүйлөп отуруп да, мындай билими жок, музыкальный билими жок адамдар кандай профессионал болот деген сөздү угуп анда Сейитказыга ким болуп калат? Биздин Кыргызда андай эмес болуш керек. Биздин Кыргызда нукура талантты баалаган эл болуш керек. Сейитказы менен Койсун эже эмнен билими? Экөө деген
elge jakkan, Bul Mukulat talanttар. eldin bu yerine yüreğine girgen, tamaşalı, gülgülü, sonun ırlardır da çıda ular. Oşomunun elin yüreğinde kalan adamlar da, şunun 40 yıl artısı olan adamlar. Şu vaka çelin ayetler, bunlar tarihte alan adamlar. Anam bunlar, demek istin 40 yılda talant dile gerek, talant güçlü hoş gerek, anam bilimde alıp, profesyonelinde derken, içine emetin o şöyle, bunu ayet atkan sebenin ağrında köpçülüğü bilimi yoktur. Rol atkargan көбүрөөк болдубу же ырчылык жагына көбүрөөк оодуңузбу драма театрда жүргөндө? Yok, men özüm negizin Narın Dram Teatrına ırdayım dep bargam benim, ırdap konkurska katçıgınan, ayıldır ırdap juttum benim, ırdayım, şu ırdagandı örkündötem, teatrda artist bolom dep bargamanan, teatrga bargandan keyin rejissörler, bul dramatiski teatr doktor, senin ırыңды talantını hiç kim tartıp albaydı. Al, Kudaydan berilgen talant, anın saması o ırdalat, yerde muzikalda. Sen birinci planda rol koyuşun gerek, yerde rol oynaş gerek, spektakiller koyulat. Dağına meni şu rol koyup, gönül burdurup, anan spektakillerge adiginde masok açıp yürüdük. Andan keyin anan epizodski rolda oynadık. Ananan şu rolga berilip kettik da biz. Жекече аткарган ролуңуз кайсы? Жекече men Mayranbek Sağmayev деген азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Көп жыл биздин Narın Dram Teatrында режиссер болуп иштеди. Көп спектакльдерди койданын ошо киши Эмиль Өмүракмовдун Жыландар ханшасы деген китеби чыккан. Сеңиздер керек, ошол өзү Кытайлык. Ал кезде аябай популярдуу чыгармалоочу да. Ошону Mayranbek Sağmayev деген режиссер байке өзү инсценировка кылып, өзү ошону чоң сахнада, чоң масштабда, чоң массада койду ошол спектакль. Ошондо башкы ролду Эмиль деген баланын ролун мен ойногом. Жетим бала. Биринчи аткарган башкы ролуңуз. Жетим баланын. Көрүүчүлөр кандай кабыл алды? Жакшы. Жакшы кабыл алган. Эмиль байке менен жолуктуңузбу? Жолуккан, ал киши келип, арык жепен деген ушундай киши болчу, ал киши өзү жопонун кийин кайтып болду. Кийин ушу шаардан ачып болду. Жакшы байке. Анан эми башаягы Narın Dram Teatrында канча жыл иштедиңиз? Narında bir 12-13 yıl işledim da. Ошол жылдарга өзүңүз сыймыктанасызбы? Albatta sыймыктанам. Meni көп нерсе менен Narın Teatrы үйрөттү. Мен балалыгым, чыгармачылыгым бүт ушу Narın Teatrы. Театр деген бир керемет да. Театр деген бүт бар. Мен кайсы жерде болоюн, мен театрдын школасы Narın Teatrы биринчи болсам. Мен чыгармачылыгым ошол өттү. Чоң аксакалдардын колунда өттүм. Кийинки алардан кийинки бизге болсо аксакал эле мына Мөндөр байкелер бизди канча тарбиялады. Мөндөр байке менден көп жашуулуу. Адилбек байкелер тарбиялады. Жанагы Сатаров, Эсенгелди деген байке менен көп жылдын Кыргыз Республикасынын эмгекчиси. Нурдин деген байкелер көп да театрда Шабданбек байкелер ушулардын мен тарбияладым, көп алдым. Азыр мына элебиз бар аксакал ошол киши кен театрда ошол киши мен мурусун болсун Бермет Өмүрова деген 40 yıl артисти бар. Ошол кишинин мен почти 90% гастролду ошол киши менен жүрдүм да. Шаарга качы жыл келдиңиз? Шаарга 2000-жылга келдим мен. Эми ошондон берки чыгармасы жөнүндө кыскача айтып бериңиз. Башка суроолор көп. Анан эми шаарга мен деле келген себебим ошол 2000-жылдары мындай кичине жашоо кичине оорураак болду го өзү. Бардыгы эле тармакта. Анан шаарда жанагындай эмелер башталбады, тиги журналисттер чыгып же. Өз алдынча топтор түзүлүп жүрүп баштады. Анан Нарынга бир жолу биздин Асил Турдалиева барып калды. Анда аябай популярный болуп, Асил Турдалиева отурганда өзүнүн тобун түзүп барып калып, анан ошонун концертине катышып калдык Нарындан. Мен менен иштебей кичине мындай уттан туруп каластар тигине мындай деп баягы мэрилдиган ошо менен келип эле мен иштеп кеттик. Анан андан башка
kızık turmuş şartlar oldu şu menен anan geçiге tura gelip yakı gelip aldık. Sen ben bir top üstüne de. Bir top düzüp gelgemiş. İşleriniz tabii. Almendiri köp kötü işlerim yok. Andan giyin anan bek borup ben işledim ben. Anan bek borup mendile göre 4-5 yıl işledim. Anan bırak ataklılar menen iştegerinde canında emesli olup olatken sınan baykadında kançalık hareket kılıp bu ikinci intermediasınız konsertin al parasını intermediasını oynasın bırak eşke çıkımdan değil ataklı için konserti de şu bir boyutun konserti yoksa asil tutarların konsertine gittik olatken ananda öz aldınca çoğu hareket kıldım. Çoğunu saysa yer saydı atı kaldı manasla. Şunca açıldı minet kılıp bir öz aldınız işte hareket kılıp görüldü bana büyük boyutlarda top düştüm. Özümü sevmeyen bana kızım rahmatlık Beymay kızım uşunlardan 8-9. Klas okup ızdap kalan uşun yıllardan yazdırdı kızımdık içine reklama kılıp el katarı çıkarayım de yaka çıkap kızımın Beymay Bekboğan konsepti de 5-6 yıl Kırgızistan'da kıdırdım beni kızımdı köpçülüğü yalan gastrolog Жақсы танылды елге Бегмай. Бирок эл жакшы кабыл болду. Эл аябай кабыл алган. Эми ар бир артисттердин өзүнүн бир тушу болот экен. Биздин ошол маңдар бекбоевдерде дисктер чыгып, кайсы жерге концерт коюп барсак толтурай. Финанс жагынан да жакшы болгонбуз, баары жакшы болгон. Эми убагында бизди жакшы кабыл алган. Кыдырып бүт Kırgızistan'da men barbagan kulüp, men barbagan aktör Kırgızistan'da yok. Koy men жекече сиздин өзүңүздүн чыгармачылык бейнеңизге арналган бир дагы бир 10 суроом бар. Бирок убакыт деген нерсе 37 мүнөттү биз алып койдук. Бир музыкалык пауза жасап бербейсизби? Ошондон кийин анан элге журтка кайра суроо менен уланталы, же болбосо экинчи катарды дайлы. Мейлиңиз, сиз кандай айтыңыз? Өзүңүз жакшы жүрөгүңүздө бирден. Men jana aytып кетпедим бе ошо типтиги ролго ойноп анан мен ушу ырдаган жагын театрда жүргөндө экинчи планга коюп коюп анан мен ушу азыр ырдай алып жүргөндө кийин эле билди элдерчи бул эме интернет аркылуу үйдөн ырдап бир суроо сурайынчы. Жанагы мектептен баштап ырдап грамоталарды алдым деп атпайсызбы? Ошондон бери ырдап бератасыз да. Ошол жылдагы үн менен азыркы үндүн айырмасы барбы? Же баягы жакшы обон, жакшы аккорд сакталып кала береби? Эми күндө ырдаган кишиники үнү постоянный болот да. Күндө ырдаса үнүн постоянный болот. Эми баягы кичине возраст билинсе керек, ата үн кыргылданып бүтүп калбайт. Сакталат. Сакталып берет. Биздин убакытта таракен кыскара кырлардан ырдайын, илгерки кырлардан биздин убакта Гөлдө Советбек Курманбетов деген агайыбыз чыккан. Ал кишинин ырлары да багытылып бар түшүндө деп, ал кишинин ырларын да аябай ырдап чоңойдук. Ошо үчүн бир-бирин ырдап беребиз.
Бар болуңуз, чоң рахмат. Тога бир суроо сурайын. Бул ар бир нерсенин өзүнүн апагейи, жылдызы жанган учуру, төбөсүнө жеткен мезгили, бийиктиги анан ылдый түшкөн жери болот эмеспи? Сиз могу ырдаган ырды тандаганда текстине көбүрөөк карайсызбы, же оонуна, музыкасына, композициясына көбүрөөк карайсызбы? Мен эми көпчүлүгү биздин актарларды ырдап жүрбөйүнбү? Өзүм эле негизи бүт эле мен аткаруучумун. Бир нерсеге басым жасап коеюн, урматтуу радио орнандар жана Facebooктун көрүүчүлөрү. Доктор Бекбоевдун аткаруусунда бир рубрика бар. Эски ырларды дагы эстей жүрөлү дейт да. Ошол өзү айтып аткан 60-чы, 70-чи, 80-чи жылдардагы Ырыспай Абдыкадыровдон баштап Түгөлбай Касаков, Бабыравшан Тургунбаев, Токон Эшбаев, Асангалы Керимбаев, андан бери Советбек Урманбетов байкеге чейинкилерин айтып атпайбы. Адылбек Кыязовдун аткарып жүрсө, мына ушунун баарын эскертип турган сизге рахмат айтып коеюн, радио көргөндөргө көсүнчө. Жанагы суроого так жооп бергеним мен ошо биздин убактагы ошол оончу сиз айтып кеттиңиз го, ушул оончунун баардыгы. Бул оончулар аябай күчтүү оончулар болгон, анан сөзгө маани берген. Булардын өздөрү жазган эмес сөздү. Булар чоң акындар жазган. Анатай Өмүрканов, Омор Султанов, Салижан Жигитов, булар эмне деген? Ал Осмонов, Жоло Мамытов, Турар Кожомберди толук ушулардын сөздөрүнө жазылган. Алардын сөздөрү аябай күчтүү сөздөр. Күчтүү сөздөрдү тандап туруп күчтүү оондор чыгарышканда, мен ошо искрларга жакындыгым, демек мен оонго дагы сөзгө да маани берем да. Анан бир нерсени байкадым да. Кыргызда бир сөз бар да. Ичине түшүп кетиш керек депчи. Чыныгы чыгарманын ичине түшмөйүнчө чыгарма апагейине жетпейт. Сиз карасам көздү жумуп берилип, ошол кара көзүң качан келесиң дегенде ошол жерге элестеп кетип коет. Бул ырдаганда туура айтасың, муну дагы мага Нарын театрынан үйрөнгөнмүн. Бул ырчылык эле үн эле эмес, буга актерский мастерство керек. Жашаш керек. Манера. Жашаш керек. Ыр менен кошо. Образга кириш керек. Сөзүн, текстин эмнени айтып атасың, ошону кимге ырдап атасың, ошого айтышың керек да. Анан ошондо жетет. Көп жерде мен жаш балдарды көрүп жүрөм, үн бар, бүт бар, окуну бүткөн, вокалдан сабак алган, бирок сонун ырдайт да, жүрөк жок. Жөн үндү эле, үнгө эле коюп коет. Биякта жүрөк жок, биякта чай ичип отуруш тукпайт аны. Баягы бир шундуктай бир жамандагы, бирок курчтагы жамандагы ушундай сөздүктүн бир кыз ырдап атса, менин жанымда турган 3 жолдошумдун бирөөнүнкү айтып атат. Бит бар, мээ жок. Баш бар, акыл жок. Үн бар, аткаруучулук манера жок деп. Мына асылкы жанагы жеңил жетпи ырларга берилген музыканттарга, ырчыларга берилген баа. Ошондой эле болот. Сиз макулсузбу? Макулмун мен. Бул жерде актерский мастерство өтө күчтүү болуш керек. Мисалы үчүн биздин театрда мындай эжелер бар эле. Кичинекей эле үн бар эжелер бар эле да. Үндүн деле чыга эмес, өтө деле аябай. Кичинекей үн бар, оонду жакшы да, бирок ырдаганда бүт залды алып коет. Актерский жашап ырдайт. Ачылып кетет, Жашайт ошо ырды, элге берсе, титрейт. Ал ырдап атканда. Тoko убакыт мага жетпей атат, бир дагы бир жыдап бериңиз. Дайыр. Мен Апаз Жанаковду баардыгыбыз билебиз, жакшы байкеле, менден бир 4-5 жаш улуу байкеле. Мен ал киши менен көп жолу алдым, көп жолу кайрымын, мындай чыгармачылыкта сүйлөшүп отуруп калганыбыз болгон. Анан жакшы көрчү элем, аны аябай таланттуу байкеле, ошо кишинин ырларынан ырдай калып жүрөм.
Bir ırklarga barıp bilbeyli bakayım deyse. Çok rahmat Doktor Bekboyev. Kudayga ünü жеткен, Ünüpsarga жетeli makul болчу деп боштогон сонун аткарды. Негизги бир суроо бар эле, ошону сурап калайын. Кыска жооп бергенге аракет кылсаңыз. Чукугандай сөз тапкан, жанагындай адамдын жүрөгүндөгү, мен жана жогоруда айтканда машинада кетип баратып, уксаң дагы бооруңду эскен бир токмаларды кайдан таап аласыз? Бул сизге илхам кайдан келет? Мен кыска жооп берейин ушуну айт. Bunu көп kişi bu radyoda delemez, mınday turmuşta dile, toylarda dile көп aksakallar sorar, bular kalktın tavasın deyip ki, hani ben cevap veren, bular min düşüme, ayan girip atak deyistir. Bu sizge okşağınla eğildirden çıkat. Ayıldarda, imne degen kudu, eğil çöğünür gençler. Men көп yerde yürüm, şunda bir günü bir kişi aytap beret, bizim ayılda munda okuya oldu ya, bizim ayılda tikne oldu ya, tep kep bulatkan muğasın, annikili olasın, bir tartasın düşüne, bizim ayılda munda oldu ya, tikne oldu ya, anan internette aram, anekdotlar bulat deyim, turmuşta gültüm. Kıskası izdenesli? İzdenem da izdenem, köpçülük izdenem, geydemin Oğuzlar'ın anekdotlarında da Kırgızca tura gelip kalat, bizim yaş okşuş öyle de bari bir değil, el arasında, anan bağırlı, ayı, bağırlı, Qanday desem, deb aytып başakta sabak bere turgan nerse boş gerek degende mындай деп ki sabak bere turgan da var. Anın keyde jöndele güle turgan tamaşalar var da elin arasında. Anı da ele tartıp görsetip o. Elden alam söz tınсыз бар. Рахмат. Жакшы жооп бердиңиз, Эличи Өнөргечи. Социалдык тармакта Доктор Бекбоев чыгып барган Facebooktун жумалык же күндөлүк учурлары болбойт. Көбүчө да сизди көрүп, сеңип танып, жылмайып, үлгүрсөк лайк басып, дагага үлгүрүп басак, пикир жазганга аракет кылып калабыз. Ошол иштегендин үстүндө кандай иштейсиз?
өзүңүз жаңгыз отуруп иштейсизби, түн ичинде иштейсизби, же илхам чакырып үстөлгө отуруп жазасызбы? Жок, муну ошо мисалы үчүн жанагы Эмир менен уулуңуз менен жана кичинекей кызыңыз менен алып барып аткарып коюп атасыздар. Аны кандай даярдыңыз? Өзүнүн татаалдык бар. 1 мүнөттүк күлкү болсо деле ошону тартыш оорураак эле турат. Анын үстүнө уулум Эмир деле жаш такшап элек, жаңы такшап келатат. Берки кыз деле таланты бар кыз, бирок ал мен балсым кызы каникулга келгенде тартып калам да. Анан мен жанагындай окуяны укканда сөзсүз түрдө биринчи кагазга жазам. Өзүң дагы баягы кичине тууралайсың да, кошумча кыласың. Анткени туура жооп бериш керек, туура эмес жазып, бүт тактап туруп анан бир күнгө съемка кылышыбыз керек деп баламды аябай муну көрдүм, окуяны айтып берип, өз күлгүдөгү айтып берип, түшүндүрүп, бүт баарын денеге сиңип туруп анан үйдөн өзүбүз эле тартабыз. Менин келинчегим көп жардам берет. Биздин камераны ошол киши кармап ошол киши оператор болот. Анан мен анын үчүн 1 мүнөттүк тамаша үчүн операция чакырдым, өзү өлүп калды. Мен учур мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, ошо сиздин уулуңуз Эмирге, анан ошо кичинекей жанагы небереңиз деп атасызбы? Ал балдысынын кызы да. Ошо кичинекей кызга, анан өзүңүздүн жолдошуңузга бир радио бармандардын түз эфиринде Facebook'ta рахмат айтып коеюн. Ишинде ийгилик болсун. Көптүн көзү ар кандай ошо Эмирге кийин чыгармачылык бир ийгилик болсун, жолун тапкан жакшы ит болсун, жаңыңызда жаң жолдош болуп жүрсүн. Топосиз дагы чыгармачыл киши дөңгөлөктүн үстүндө жүрөт, ар кандай тагдырларды көп басып келген кишисиз. Жакшылык үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуз. 58 мүнөт болуп калды. 1 мүнөт эркин микрофон берейин. Эли журтка айта турган сөз барбы? Айта албай калган сөз калдыбы? Мен жеткире албай калсам мени кечиресиз. Байкем, сиз жана башында 1 саат көп убакыт тартып мен айттым го сизге. Жетишпей калабыз эч нерсе. Айтыла турган сөздөргө маманчылык болсо дагы деле чыгып турсаңыздар көп нерселер сүйлөшөбүз. Чыгармачылык деген сиздерге чоң рахмат. Эл менен ушинтип байланыштырып, мындай кичинекей болсо дагы маек куруп бизди чакырып койгоңуздарга сиздерге чоң рахмат. Ал эми биздин кыргыз элине мен абдан разымын. Кыргыз элине тынчтык болсун, топчулук болсун. Биздин мамлекетибиз өнүккөн, өскөн, жакшы жетишкен мамлекеттерден болсун. Элдин курсагы ток болсо биздин чыгармачылыгыбыз өсөт. Нам болсо ыр болот деген кеп бар да баягы. Анан эл жакшы жашаса биздин жашообуз аябай жакшы болот. Чыгармачыл адамдар ошон үчүн элдин баардыгына жакшы жашоону каалайм, токчулук, моочулук, тынччылык бар болуңуздар, ар дайым күлүп жүрүңүздөр, той болсун ар дайым. Ушундай. А дегенде сөз болгон, андан кийин ой жоруу болгон, андан кийин анан пикир алышуу, сырлашуу, биргелешип маслихат куруу, максатташуу болгон. Ошол биргелешүүдөн кийин анан эл болгон, адамдар чогулуп элди түзүшкөн. Андан кийин адам сөз адамдын бүткүл жашоо турмушундагы башкы куралга айланган. Сиздердин назарыңыздарда сөз искусствосунун өнөр боссу Бекбоев, доктор Бекбоевич болду. Саламат болуңуздар.